Здравствуйте, в эфире программа «Алатау Лайв». В студии работает Бигайм Бигалиева. Президент Садыр Джапаров с рабочим визитом находится в городе Худжанд в Таджикистане. Он уже провел переговоры. Мажбурлап сатышкан, 12 миңден 22-25 миңге чейин алышкан ККМ аппараты. Эми ошону эмне кылышат? Кайра алабы же аны колдонушабы? Колдонбогондор эмне кылат ошончо айтып койсоңуз биринчи суроо. ККМ аппараты. Но в то же время есть такое, будем так говорить, сосредоточие всех проблемных вопросов. Это было и вопрос границ, вопросы водопользования, вопросы религиозного радикализма, вопросы наркотрафика, терроризма. Отдельный статья менен чыгым каралбаптыр. Биз муну териштиргенбиз. Анан бул боюнча эми мен жооп бере албайм ба? Ким жооп берет? Ага эми өзүнүн компетенттүү органдары бар, парламент бар, силерде жана комиссиядагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок биздеги азыркы акыбал ушундай. Биздин замдар кабина алмаса эле ушинтип саясатыбызды өзгөртө берсек, анда биз астына кетпей эле артка кетебиз. Анан кимдир бирөө жооп бериш керек да. Канча миллиондогон бул проектти ишке ашырыш үчүн канча республикалык бюджеттен чыгым болду? Айткылачы мага. Канча чыгым болду мурунку проектке ишке ашырууда? Көп. Анан кимдир бирөө жооп бериш керек да. Канча миллиондогон бул проектти ишке ашырыш үчүн канча республикалык бюджеттен чыгым болду? Айткылачы мага. Канча чыгым болду мурунку проектке ишке ашырууда? Көп нерсе сатып алынды да. мен башында ушу служебный записка жазгам. Ушу 1-2 жумадан бери күбө болуп атабыз ушул окуяларга. Эми албетте мамлекет өзүнүн максаты менен, кайнадыр бир коомдук кызыкчылыктар менен ар кандай реконструкцияларды кылышы мүмкүн, жолдорду салышы мүмкүн, коммуникацияларды өткөзүшү мүмкүн. Ал нормалдуу эле процесс. Бирок биз республикалык маанидеги жолдор боюнча сөз жок. Бирок шаарлардын эмес, айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жоктой сезилип атат. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири-бири менен жарышып, ким көбүрөөк жер кодексте жеке мүлк такыр болгон да. Эмки жылы адамдар, меймандар келет, ошолорго жол курабыз деген бул аргументтерге дал келбейт го. Башка иш жоктой сезилип атат. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири-бири менен жарышып, ким көбүрөөк